21-кылымда пластикалык хирургия аркылуу жүзүнү сулуу кылуу абдан популярдуу болууда. Мындайлардын саны бир жылда 17 миллионго жетет. Кореяда ар 5-чи аял дал ушундай хирургдардын жардамы менен өзүнү сулуу кылып келишет. Бирок албетте сулуу болуу максатында өзүнө пластикалык операция жасатып, кайрадан жүзүнү бузуп алган адамдар да жок эмес. Ассаламу алейкум достор, сиздер Кыргызтоп каналын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышта сулуу болуу максатында пластикалык хирургдарга кайрылып, кайрадан жүзүнү бузуп алган адамдардын таң калыштуу окуяларını айтып беребиз. Андыктан достор, бул видеого бир лайк коюп, Кыргызтоп каналына катталып кетүүнү да унутпаңыздар. Биз видеобузду баштадык. Биздин топту Джоселин Вильденштейн аттуу миллиардердин аялы ачып берет. Баарыбыз эле пластикалык операция жасатуу арзан эмес экендигин билебиз. Бай адамдар гана пластикалык операцияны өздөрүнө ойлонбой жасата алышат. Джоселин Вильденштейн миллиардердин аялы болгондугу үчүн өзүнүн жүзүнө каалаганча операция жасаткан. Бирок бул аял сулуу болуунун ордуна кайрадан жүзүнү бузуп алган. Жыйынтыгында 1999 жылы өзүнүн күйөөсү да таштап кеткен. Бирок сот күйөөсүнү Джоселинге $2,5 миллиард акча бересиң деп чечим чыгарган. Достор, эми элестетиңиздер, Кыргызстандагы эң бай инсандын байлыгы $1,5 миллиард болсо, бул аялга күйөөсү ажырашып жатып $2,5 миллиард акча өткөрүп берген. Бул менен эле токтолуп калбастан сот жылына $100 миллион 13 жыл алимент төлөөгө мажбур кылган. Демек, барыңыздар түшүнгөндөй эле Джоселин миллиардер күйөөсү менен ажырашкан учурда да дүйнөдөгү эң бай аялдардын бири болуп турган. Өзүңүздөр түшүнүп тургандай, бул аял акчасы көп болгондугунан пластикалык операция жолу менен сулуу болууну уланта берген. Бирок жүзүнө кайра пластикалык операцияны жасата бергендиги үчүн кайрадан жүзүнү бузуп алгандыгын көрүүгө болот. Бирок бул аялдын көйгөйү пластикалык хирургияга көз каранды болуп калгандыгы эмес, акчаны эконом кылбагандыгы да. Себеби жеп ичкенине эле жылына $1,5 миллион акча короткон. Жыйынтыгы алдыңкы күйөөсүнөн сот аркылуу алган акчасы 19 жылга гана жеткен. 2018 жылы Джоселин өзүнү банкрот деп жарыялаган. Өзүңүздөр достор, күбө болуп тургандай эле миллион акчалардагы жүзүнү сулуу кылганга жардам берген эмес, кайрадан пластикалык операция менен өзүнө операция кылып жатып жүзүнү бузуп алгандыгын көрүүгө болот. Түштүк Корея өлкөсүнүн элдери үчүн ар дайым сулуулук биринчи орунда болуп келген. Кыргызстанда кимдир бирөө пластикалык операция менен жүзүнү өзгөрсө, биз баарыбыз түшүнүксүз көз караш менен карап таң калабыз. Бирок Кореяда кайрадан хирургдардын жардамы менен жүзүнү өзгөртүү мода десек жаңылышпайбыз. Жада калса, ата-энелери өз кыздарына 18 жашка чыкканда туулган күндөрүнө пластикалык хирургия аркылуу жүзүнү өзгөртүү үчүн акча белек кылышат. Ханг Миоку келбетке жетем деп кайрадан сырткы көрүнүшүнү жана ден соолугуну биротоло бузуп алган аял. Ханг Миоку Корея өлкөсүнүн тургуну, өзүнө хирургиялык операция жасатып, өзү каалагандай келбетке ээ боло алган эмес. Жыйынтыгы кайра операция жасатып жатып, жүзүнү биротоло бузуп алган. Ал менен эле токтоп калбастан, кайра хирургдарга барганда баары операция кылуудан баш тартып, мунун аягы жакшылык менен аяктабайт деп аны токтотууга аракет кылышкан. Бирок Ханг Миоку өзүнө өзү операция жасоону туура көрүп, өсүмдүк майыны бетине үкөлдөгөндө сүрөттө көрүп тургандай болуп жүзү бузулуп кеткен. Албетте, бул аялдын жүзүнү бүгүнкү күндө дүйнөдөгү менмин деген хирургдарда өз калыбына келтире албайт. Бул аялдын өкүнүчтүү окуясы жергиликтүү телеканалда айтылып, байкуш аялга боору ооруган көрүүчүлөр кореялык аялдын келбетине оңдоо үчүн кайрымдуулук эсебине акча чогултушуп, жүзүнү кичине болсо да өз калыбына кайтарабыз дешкен. Медициналык кийлигишүү учурунда дарыгерлер аялдын жүзүнөн 60 грамм бөтөн затты, мойнунан 200 граммга жакын ар кандай майларды алып чыгышкан. Азыркы сүрөттө Ханг Миокунун кичине өзүнө келтирилген жүзүнү көрүүгө болот. Албетте, аял кишилер эле эмес, эркектер да өздөрүнө пластикалык операция жасатышат. Бирок кыздар сулуу болуу максатында ушул кадамдарга барса, балдар көпчүлүк учурда өзгөчө болуу үчүн ушул кадамдарга барышат. Денис Авнер бул инсандын окуясы абдан өкүнүчтүү, себеби өзүнү радикалдуу түрдө өзгөртүп, жолбор сыяктуу болууну максат кылган. Ал үчүн Денис өзүнө көптөгөн хирургиялык операцияларды жасаткан.
Жогорудагы адамдар жүзүнө эле өзгөртсө, Денис бүткүл денесини өзгөртүп, жолборско толугу менен окшогусу келген. Канчалык таң калыштуу болбосун, бул инсан максатына жетти. Өзүнү жолборско окшото алды, бирок баарында бир суроо пайда болот. Мунун эмне кереги бар дейбиз? Өкүнүчтүүсү 2012-жылы Денис Авнер эч кимге керек эмес экендигини түшүнүп, өзү жалгыз калгандыктан эч бир айла таппай өз жанын кыйган. Сахар Табар, ирандык блогер кыз. Бул кыз да популярдуу болуу максатында жүзүнө пластикалык операция жасатып, белгилүү актриса Анджелина Джолиге окшогусу келген. Бирок ийгиликсиз. Операциянын айынан жүзүнө бузуп, зомбиге окшоп көрүнүп калган. Эң кызыгы, Сахар Табардын салмагы болгону 40 килограмм жана семирип кетпештиги үчүн диетада олтурат. Демек, канчалык таң калыштуу болбосун, бул ирандык кыздын сырткы көрүнүшү өзүнө жагат. Аманда Лепор, бул аялды көрүп жүзү анча деле бузулбаптыр деп ойлошуңуздар мүмкүн, бирок бул аял эмес эркек экендигин укканыңыздарда албетте таң каласыздар. Аманда Лепор 1967-жылы туулган. Туулгандагы аты Арман Лепор болгон. Жогоруда айткандай эле, бул америкалык модель аял биринчи уул бала болгон. Бирок 11 жашында жынысыны өзгөртүп кыз болууну каалаган. 17 жашында ал операция жолу менен жынысыны өзгөртүп кыз болгон. Дал ушул 17 жашынан кийин бүгүнкү күнгө чейин бүткүл денесини пластикалык операция менен өзгөртүп, толугу менен аял киши боло алган. Канчалык таң калыштуу болбосун, Аманда Лепор турмушка да чыккан жана модель ырчы да боло алган. Бирок албетте достор, пластикалык операциянын жардамы менен өзгөртүлгөн келбетини табигый сулуулукка салыштырууга болбойт. Аманда Лепостун бүгүнкү күндөгү келбети бир жагынан коркунучтуу да көрүнөт. А эгерде бул кыз эмес эркек киши экендигини эске алганда жийиркеничтүү да көрүнөт. Достор, келиңиздер анда пластикалык операцияга кайрылып, өзүнүн жүзүнү сулуулуклам деп кайрадан бузуп алган бир нече инсандардын сүрөттөрүнү көргөзүп кетели. Достор, жогорудагы инсандар тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Комментарийге жазып калтырыңыздар. Жана бул видеого бир лайк коюп, мээнетибизди баалап кетиңиздер. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.